Медресе араб тилинен медраса деген сөзүнөн алынып, алуу окуу дегенди түшүндүрөт. Медресе арабтарда 7-8 кылымдарда пайда болуп, Орто Чыгыш элдерине 9-10 кылымдарда тараган. Мусулман калк үчүн медресе билим берүүчү мекемелер чоң мааниге ээ болуп саналган. Ал учурда негизинен ислам дининин тарыхы, астрономия, чыгыш адабияттары окутулган. Көбүнчөсү имарат атайын бай кишилердин колдоосу менен же элден чогулган акчанын негизинде курулган. Өзбекстандын айрыкча Самарканд, Бухара, Ташкент шаарларында байыркы замандардан бери сакталып келе жаткан 100дөн ашуун медресенин музейлери бар. Азыркы учурда жылына ал жерди миллиондогон туристтер зыярат кылууга барышат. Бүгүнкү күндө медресе 3 баскыч менен окутулат. Башталгыч, орто, жогорку болуп бөлүнөт. Бул жерде кудай таануу, логика, философия, математика жана медицина жаатындагы билимдер тереңдетилип берилет. Медреседе руханий дүйнөсүн байытуу үчүн гана эмес, алдына бийик максаттарды койгон бир катар даражасы бийик, түрдүү кесип ээлери дагы билим алышат. Европада диний билим берүү орто кылымда башталган. Түркияда 1876 жылы алгачкы университет ачылганда курамында теология факультети болгон. Кыргызстанда бүгүнкү күндө 70 медресе бар. Ал жакта 500 адам иштеп жатат. Кыргызстанда окуу шарттары жакшы, 2-3 кабат имараты, китепканасы жана компьютердик классы бар алдыңкы медреселер Бишкекте, Чүйдө жана башка шаарларда жайгашкан. Шарты дурус медреселердин катарына Ош шаарындагы кыздардын, Чүйдө, Бишкекте балдарды окуткан жайлар кирет. Демөөрчүлөрү бар медреселердин шарты мектептердикине караганда 10 эсе алдыда жана заманбап жабдылган айтылат. Медреседе окугандар бир гана диний багытта билим алып эле чектелбестен кесиптик билимди ала алышат. Жаштардын жүрөгүн ыйман менен сугарып, адам менен туура мамиле жасоону үйрөткөн медреселер диний жактан жана кесиптик багытта туура сабак берет. Ал үчүн албетте окуткан мугалимдин өзүндө илим-билим жетиштүү болуп, ал документтик түрдө тастыкталган болсо гана бул нерсеге кепилдик боло алат. Самара Халилова, Манас Мусаев, Ынтымак, Позитив программасы.